Насаат Кейджи тартуулайт. Шейх Абдишүкүр Ажы Нарматов. Билебиз, пайгамбар алейхиссалам сахih хадисинде айткан, кимде-ким бир жаназага катышса, жаназаны окугандан кийин көмгөнгө чейин бирге барса мүрзөгө, ал адам 2 кыраат сооп алат деген. Сахабалар: "Я Расулаллах, кыраат дегениң эмне?" десе, 2 Ухуд тоосундай дейт. Ухуд тоосу узундугу 7 километрге чейин. Субханаллах. Топурак таштаса эмес. O toprak taşta bizden ele ürpadat al. Maşallah kedi janazаны көрөсүн, бирөө каза болгон кезде кыйын болуп, жиптерде келет, башка да болот. О, машинелер таза тизилип кеткен, 2 километр болуп, жаназага тур десең, дарат алып келген эмес, истинжаны билбейт. Дарат алганды билбейт. Кыйын болуп, от черкет туруп алып, саясатты сүйлөйт, бияка туруп алып, тамекисин тартат, тияка да башканы сүйлөйт. Жаназага тур. 4 takbir janazаны билбесең. Атасы өлгөн кезде жаназа окуй албайт. Мен көп 2000-жылдар жаңы окуудан келген кезде бирөө чакырып, бир эненин жаназасына барып калдык. 78-лерге кирип өтүптүр. Өзү жакшы бир илми деңгээлде даражалары бар эне экен. Баласын дагы профессор наамга чейин жеткизиптир. Жаназадан алдын пайгамбарыбыз сүннөтү, бенденин арасындагы карызы болсо, баласы чыгып мен төлөйм деш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир күн жаназа окуйын деди дагы, майыттын жаназасын, майытта карызы барбы десе, бирөө тур: "Я Расулаллах, менден 10 дирхам карызым бар" деди. 10 дирхам карыз менден деди. 380 сом 400 сом менен карыз деди. Пайгамбар алейхиссалам бенденин карызын төлөбөгөн майытка мен жаназа окубайм деди. Абу Дарда деген сахаба: "Я Расулаллах, майыттын жаназасын окуң, карызын мен төлөйм" деди. Карызды мен мойнума алам дедилер. Кийин пайгамбар алейхиссалам жаназа окуду. Эртең менен Бамдатка келип: "Абу Дарда, кечеги майыттын жаназасын карызын төлөдүңбү?" десе, "Я Расул, эмне таң атты, ал төлөй элекмин" деди. Эртеси келип пайгамбар пешинде: "Абу Дарда, ошол эле күн пешин намазда майыттын карызын төлөдүңбү?" деди. "Ооба, төлөдүм" дедилер. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям майыттын денесин азаптан куткарган Абу Дарданын денесинде азаптан куткаргын Аллахым деп дуа кылды. Мен жаназага келип, бая эненин жаназасында баласын чыгып, элдин алдында мен энемдин аласа бересеси болсо мен бармын деп айтып кой десем, молдеке, может, сами скажете дейт. Айтым: "О, эне мени эмизди беле? Мени тарбия кылды бу. Бу менин энемби же сенин энеңби? Чык маяка, чыгып элдин алдыга айт" десем. "А можно на русском" дейт. Ачуым келип, "Хот на китайском маяка чыкпайсыңбы сен" дедим. Бу бала меселе кимди тарбия кылган бир бала дей. Ал пеште өстүргөн эненин жаназасына туруп бир такбир менен жаназа окуй албаса, карызын мен төлөйм дей албаса, анан жаназаны окугандан кийин кабырга алып бардык. Эне өлгөндө, урматтуу мусулман бир тууган, энелерибизди өз колубуз менен коюшубуз керек. Махрам болгон чочун баткенче бегана эркектер кармабаш керек. Өзүнүн махрамы, бир туугандары, балдары, ага акалары, инилери, бир тууган махрамдары коюш керек. Баргандан кийин айттым: "Энеңди эми акыркы сапарга узатып атасың" дей. Кабырга түшүп, энеңди өзүң кармап кой десем, "Я же им деньги платил" дейт. Бая гөр казгандарга. Акыркы сапарга энеңди мүрзөгө кое албасаң, профессор болбой өлсен. Анан мейли, башкалар койду. Койгондон кийин эми Хазіреті Усман, пайғамбардың күйеу баласы, майытты көтөрүп барат экен дагы, жаназадан кабырдан кайтканда сахабалар Хазіреті Усманды көтөрүп келет экен. Көп ыйлайт экен, мүрзөдөн коркот экен. Көп ыйлагандан кээде өзүн жоготуп коет экен. Себеп пайгамбар айткан: "Кабыр ал-кабр аввал маназил мин маназил ахира." Кабыр бул акыреттин биринчи тепкичи. Фаин наджа мин абдун, эгер бенде ушул жерде ийгиликке жетсе, ва ма ба'да айсар, андан кийинкиси өтө жеңил болот.
Эгер кабырдагы суроолорго жооп бере алса, андан кийин өтө оор. Биз коюп атабыз, ошо этке келип барың, истигфар айтып, энеге бир дуа кылып орду коюп, ояка басып сигарет чегет, бияка басып тамеки тартат. Анан мени чакырган адамга айттым: "Эй, могу ишекти айт" дедим. Бу адамбы же айбанбы? Биз энесин коюп атабыз, таасирленип атасың, кабырда эме болуп атасың, бу болсо аяка басып тамеки тартат, бияка барып тамеки тартат. Бул дейт, ачууну басып атат да дейт. Айттым, бир пачканы жеп алсын, тезирээк басылат. Урматтуу мусулман бир тууган, бул күлкү чындыгында эл айтырган маселе дей. Анан кээ бир жаназада мен айтам: "Эй, жаназага тургула. Сенин минип келген машинеңди ким сурайт? Кыйын болгон касым ишиңин ким иши бар?" Сүйлөп коет, андай элеп. Ал сени укпайт. Сен ага дуа кыл. 4 такбир жаназа окуй албасаң. Айтам: "Эй, жаназа окубайсыңбы? Аялдардын артыга барып тур, нарака. Сен şu аялдарча жок экенсиң. Буну намыс кылыш керек мусулмандын баласы. Атаңдын, энеңдин жаназасына тура албасаң, анан кыйын болуп алып, урматтуу мусулман бир тууган мүрзөгө барып алып, бар нерсени сүйлөгөн токтотуш керек. Келип топурак ташташ, бизде топурагы буйурду дейт. Топурак кийин барсаң деле буйура берет. Маселе топуракта эмес, маселе канча адам жаназага турду. Жаназага туруп үйрөнөлү. Дуаны үйрөнөлү. Жаназа окуй албай эле анан кийин кыйын болуп сүйлөгөндө да асмандан сүйлөйсүң. Жаназага катышып, майитти ээрчип барган адамга 2 кырат сооп экен. Канча? 2 кырат сооп деген 2 Ухуд тоосундай. Элестеткин 7 километр тоо.